Салам достор, биз кайрадан англис тили сабактарын улантабыз. Бүгүнкү тема сөз түркүмдөрү. Билебиз, бул сөз түркүмдөрү деген өзү эмне? Негизи, мисалы үчүн биологияда заттарды биз ар кандай түркүмдөргө ажыратабыз. Мисалы үчүн адамдар булар өзүнчө бир класс деген түшүнүк бар, Адамдар булар бир өзүнчө класс, жаныбарлар өзүнчө класс, өсүмдүктөр булар өзүнчө класстар болуп ажыратылат. Негизи бардык эле заттарды биз ушинтип класстарга ажыратып койгонбуз да. Аларды жакшылап таанып билебиз ошол аркылуу. Ошондой эле тилде, бир эле англис тилинде эмес, жалпы эле тилдерде ушундай сөздөрдү биз класстарга, түркүмдөргө ажыратып алганбыз. Биз оңоюраак түшүнүп билишибиз үчүн. Ошону биз жакшылап түшүнүп билишибиз керек. Негизи англис тилинде 10 сөз түркүмү бар болсо, биз билишибиз керек болгон. Аларды акырындап үйрөнүп баштайбыз. Демек, сөздөр булар өзү биз сүйлөм түзгөндө сүйлөшүүбүз үчүн сөздөр керек болот. Ал сөздөрдү биз жакшылап билишибиз керек. Кайсы бир сөздү көргөндө ал сөз кайсыл сөз түркүмүнө, кайсыл класска кирет, аны биз жатка билишибиз керек болот. Биз ошол сөз түркүмдөрү жөнүндө ар бирин үйрөнүп баштайбыз. Бүгүн алгачкы сабак ушул темада. Анда баштадык. Биринчиси бул nouns. Англис тилинде nouns дейт, кыргызча бул зат атооч, кадимки эле зат атооч. Nouns булар эмне? Караңыздар. Definition: words that represent people, places, things, ideas or concepts. Nouns булар адамдарды, жерлерди, нерселерди, идеяларды же болбосо концепцияларды түшүндүргөн сөздөрдү биз зат атооч деп атайт экенбиз англис тилинде. Зат атоочтун англисчеси noun болду. Examples: мисал үчүн dog, city, happiness, book, teacher. Бул сөздөрдүн бардыгы зат атоочко кирет. Dog деген сөздү билесиздер, күчүк. City шаар, happiness бактылуулук, book китеп, teacher бул мугалим. Демек, байкасаңыздар, dog бул жаныбар, city шаар, мындай жер, биз айттык, зат атоочтор адамдарды, жаныбарларды, жерлерди түшүндүрөт деп. Happiness бул кандайдыр бир идея, түшүнүк, сезим, book бул китеп, нерсе, teacher бул адам. Teacher дегенде биз адамды элестетебиз. Демек, teacher деген сөздүн өзү бул зат атоочко кирет. Эми nouндардын түрлөрү бар, types деп айтылат. Common nouns, general names. Common nouns деген булар general names, мындай жалпы аттар. Мисал үчүн car, house, машина, үй, жана башка ушул сыяктуу жалпы аттарды биз common noun деп атайбыз. Ал эми proper nouns булар эмнени түшүндүрөт? Specific names, конкреттүү аттарды. Мисал үчүн London жөн эле шаар эмес, эми London деп атабыз. Ошол кайсы бир шаар, шаардын аты. John бул адамдын аты. Эми жөн эле teacher эмес, эмне дейбиз? Mr. John. Бул деле зат атоочко кирет. Эми кийинкиси abstract nouns, абстрактуу зат атоочтор. Абстрактуу зат атоочтор булар эмнени түшүндүрөт? Names of ideas or feelings. Идеялар же сезимдерди түшүндүргөн нерселер. Мисал үчүн freedom, love. Freedom деген бул эркиндик. Love бул билесиздер сүйүү. Биз эркиндикти дагы, сүйүүнү дагы кармап биле албайбыз, аны көрө албайбыз, аны эмне кылабыз? Жөн гана сезебиз. Жүрөгүбүздөн аны сезебиз. Мына ушундай сөздөрдү дагы биз зат атооч деп атайбыз. Сезимдер менен туюлган нерселерди биз зат атооч, абстрактуу зат атоочтор деп атайбыз. Андан кийинки бул concrete nouns, конкреттүү зат атоочтор. Names of physical objects. Физический объекттерди биз конкреттүү зат атоочтор дейбиз. Физический объект бул эмне? Бул биз кармаган, биз көрө алган, биз аны мындай бир сезе алган нерселер да. Мисал үчүн apple, алма. Биз алманы кармап биле алабыз да. Ал көзүбүзгө көрүнүп турган нерсе. Бул физический объект. Же болбосо chair, бул жерде chair деп турат. Chair деген бул стул. Стул биз аны пайдаланабыз, көрөбүз, кармай алабыз. Демек, ал дагы конкреттүү зат атоочко кирет.
Демек зататооштор жөнүндө билип алдык. Негизи зататооштор сүйлөмдөрдө аткарган ролу аябай маанилүү болот. Адатта зататоочсуз сүйлөм өзү болбой калат.